Улуттук энерго холдинг ишканасы кечинде жана эртең менен парктар менен кафе, ресторандарга тышкы жарыктандырууга тыюу салат. Электр энергиясын бөлүштүрүүчү компанияларга буйрук берилип, өлкөнүн бардык аймактарында рейд жүргүзүү тапшырылды. Рейдтер кафе, ресторандардын, мончолордун, сауналардын, парктардын, дүкөндөрдүн жана башка тиричилик эмес керектөөчүлөрдүн көчө жана жарнак жарыктандырууларына тийиштүү. Улуттук энерго холдинг ишканасынын кабарлашкандай, бул күз-кыш жылытуу мезгилинде электр энергиясын үнөмдөө максатында жасалып жатат. Март айында практически биз бүгүн эгерде ушундай эле потребление кетсек 3000 мегаваттын ордуна бизде 2000 мегаватт эле мощность болуп калат да, 1000 мегаваттыбыз жетпей калат. Ошондуктан биз бүгүндөн баштап үнөмдөп электр энергияны пайдаланышыбыз керек. Пайдаланбасак, анда бул глубокий ограничение кирип кетиши мүмкүн. Анан биз айтып атабыз, энергеттер биз жактан даярдык бар, верин отключение кылбаганга аракет кылып атабыз. Ошон үчүн элибизден суранып атабыз. Демилге улуттук энерго холдинг ишканасынын төрагасынын орун басары Замирбек Кожомонбетовго таандык. Ага 27 сентябрда кол коюлган. Ашыкча жарыктандырууну өчүрүү тууралуу билдирүү, Түндүк электр ачык акционердик коому, Чыгыш электр, Ош электр жана Жалал Абад электр ишканаларына жөнөтүлдү. Бирок энергетиктер шаардагы жарыкты өчүрүп коюу менен маселе чечилбей тургандыгын белгилешүүдө. Керектөө күн сайын өсөт, өзүңөр көрүп турасыңар. Күн сайын өсөт. Курулуштар өсөт. İşkanlar, maylı işkanlar çındırı böyle tövdesi gerek. Göçüyorlar. Kişineki öndürüşümüz yaşıyorlar tazlanması. Şunun ben tuğra koldanış gerek de. Anca bayağı keyir düşünüp olmasın. Barını ölçürüp barını karanqılık salatты. Anday olmaydı. Ишкананын мындай жол менен электр энергия үнөмдөө ыкмасы коомчулукта түрдүү сын пикирлерди жаратууда. Социалдык түйүндүн айрым колдонуучулары баш калааны түнкүсүн караңгылык каптоосу, тургундардын коопсуздугуна коркунуч жаратаарын айтышууда. Улуттук энерго холдинг ишканасы коопсуздук маселеси менен Ички иштер министрлиги алектенерин айтат. Үйүн ичин түнкүсүн биз уктаганда светти күйүзүп коюп элебиз да, таң аткыча өчүрүп атабыз да. Ошол эле система. Лишний деле сурабай элебиз. Кечкисин өчүрүп гулять этпей үйдө отур деген жерибиз жок. Гулять этсин, 10-дан кийин, 11-ден кийин уже эл азайганда, суюлганда уже өчүрүп коюш керек. Анан правопорядок, преступлениядан да это андай рисктер бар. Эми анын үчүн биздин МВД бар, алар да иштеп атат да, биздин органдар, алар да көзөмөл алат, алар да рейд кылып атат, машинелер бар, көчө жагынан уличное освещение тийбейбиз. Ал эми Бишкек мэриясынын шаардагы парктар ишканасынын директору Калича Умуралиева сейил бактардагы жарыктын өчүрүлүүсүнө караманча каршы. Анын пикиринде электр энергиясын үнөмдөө үчүн сейил бактагы жарыкты өчүрүүнүн ордуна андагы аттракциондордун иштөөсүнө чектөө киргизүү туура болот. Түн ичинде биз патрулирование кылабыз. Себеби биздин жанакы парктардагы скамейкалар, башкалардын баарын түн ичинде урдап, сындырып атат да, күндүз деле сындырып атат. Эми түн ичинде освещение жок болсо, мен билбейм кандай парктарды сактай алабыз. Мен ойлоймун, жарыкты өчүргөнү парктарда кышында деле туура эмес, себеби вандализм деген шундук нерсебиз бар. Ошо сакташ үчүн биздин служба безопасности караш керек да, ошентип жүрөт. Свет жок болсо кыйналып атышат. Мисалы, азыр Баталиева менен Тулебердиеванын светин өчүрүп койду. Свет жок, освещениясы жок. Ошондуктан биздин служба безопасности аябай кыйналып атат. Караңгыда кимди көрмөгүлө, кимди карамагыле. Айта кетсек, учурда Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан улам электр энергиясында жетишсиздик жаралууда. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында быйыл август-декабрь айларында Түркменистандан 501,9 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Кыргыз өкмөтү мындан тышкары кышкы жылуулук сезонунда Казакстандан да кошумча электр энергиясын алып келет. Тазагүл Эмилбекова, Самат Асанбай уулу, Нью ТВ.